күн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8-ден баштап Майраш Базлакунова менен. Бизге студиябызга чакырылган меймандар менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Алар Конституциялык соттун мурунку судьясы, юрист Клара Соронкулова. Саламатсызбы? Жана жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Каныбек Осмоналиев. Саламатсызбы? 68-06-06 телефон номерин терип, түз байланышка чыгып, кызыккан суроо, пикирлерди айта аласыздар. Ошондой эле 0552 68-06-06 WhatsApp номери да иштеп жатат. Анда маселени тоготер жеринен эле баштай берели. Мына КСДП уюштурган митинг. Бул жерде экс-президент Алмазбек Атамбаев барып сүйлөдү. Анын сүйлөгөн сөзү, билдирүүсү азыр коомчулукта кызуу талкууланып, ар кандай пикирлерди жаратып атат. Деги эле КСДП кабыл алган ошол резолюция боюнча айта турган болсок, мындай купулуңузга толдубу, кандай болду? Ушундай пикирлер айтыларын мурда күттүңүздөр беле? Клара, сизден баштай берели. Эми буга чейин деле бул кайсы экинчи, үчүнчү резолюциясы болуп кетти. Буга чейин дагы бир митингдерди уюштурбады эле. Анан бул жерде эң негизги маселе өткөндө Роза Саховна да көтөрдү эле. Бул баягы экс-президенттин азыркы учурдагы жалпы эле экс-президенттин өзүнүн макамы жана анын баягы коомдо, мамлекетте кандай алып жүрүш керек деген бир маселе турат да. Анткени өзүңөр деле байкап көрсөңөр, бир дагы экске, мисалы кызматынан кеткен бир дагы экске мамлекет мынчалык мындай ушундай кадыр барк менен мамиле кылбайт да. Толугу менен азыр мамлекеттин карамагында, толугу менен каржыланат, күзөтүнөн баштап бүт оокаттын баары мамлекет тарабынан болуп атат да. Анан ушинтип мамлекет багып атса, ушул кишиничи мамлекет багып атса, бул жалпысынан мамлекетке азыркы күндө мына ушундай мамиле кылып атат да. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде резолюциялар кабыл алына берет, бирок бул резолюция болгон жок. Менин оюмча бул ультиматум болуп калды да. Ультиматум болуп калды. Ошон үчүн азыркы күндө Алмазбек Атамбаев же болбосо экс-президенттигин өзүнүн ыктыяры менен баш тартыш керек, дагы кадимкидей саясий күрөшкө катышыш керек. Же болбосо ошол статуска ылайыктуу өзүн баягы экс-президентмин деп мындай жашнакай алып жүрүш керек да. Деп ушундай болот. Сиздин оюңуз кандай, Каныбек мырза? Туура эле, мен карындашым Клара эң туура айтып атат. Чынында эле Кыргызстандын саясий айдыңында абдан бир начар, жаман ушундай бир кырдаал болуп атат, болуп калды деп өкүнүү менен окудум мен кечеги резолюцияны. Эми сиз резолюциялар деп айтканда, баягы марттагы резолюциясында айтып атасыз да. Кечээ официалдуу түрдө резолюция кабыл алынды, чынында эле бул ультиматум формасында болуп калды. Вообще эле мен экс-президентти менен бир топко чейин иштешип жүргөн киши катары айтам, ал кишинин өзүнүн табияты ошондой. Ультиматум формасында жашаган, ультиматум формасы менен жүргөн киши. Президент алмашкандан кийин биз эми мына аксакал кишилер болгондой айтышыбыз керек да, буяка жойпуланбай. Өзүнүн болгон аракети менен административдик ресурстун баардыгын 100% колдонуп Сооронбай Жээнбековду президенттикке алып келген. Алып келгенден кийин экөөнүн ортосунда кандай мамиле болду? Алар экөөнүн гана иши болуш керек дагы. Биринчи кезекте өлкөнү ойлош керек, элди ойлош керек. Бирөөсү агынан ичип, бирөөсү кызылынан ичип, жарашып алабы, башка болобу, алар өздөрүнүн гана иши болуш керек да. Вот ошондой кырдаалдан алып карай турган болсок, эми экс-президент азыр өзүн абдан корректный алып туруш керек болчу. Болгон ич күптүсүн, ич күйдүүлүгүн тиги жакка алып чыгып алып, андай мындай кылбай. Же болбосо, Клара карындашым айткандай, өзүнүн баардык ошол экс деген эмесинен отказ берип, ал эмгече бир кадам жасабады. Мен ошону туура жасады деп бир аз макул болуп калдым да, баягы партиянын лидерлигине кетип, андай кылганы. Анан кийин аны
тигил мыйзам боюнча ошол иштин баарын тууралап коюп, анан кечеги 8-июндагы чыгып сүйлөп, анан кийин болгондо дагы адамдын абирине, аброюна шекелтирген сөздөрдү айткандын өзү абдан ыңгайсыз абалга алып келип койду. Эми ал өзүн го билебиз. Биринчи кезекте элдин башы болгон президент ыңгайсыз абалга алып келди. Келип элдин ыңгайсыз абалга алып келди. Ошон үчүн ал резолюцияны документ катары деле мен кабыл албайм. Аны эч ким тааныбайт деле менимче. Негизи ушул президенттин дарегине карата мындай бир курч пикирлерди айтпадыбы? Баягы адамдык беделине дагы керек болсо шек келген сөздөр айтылды деп жатышат социалдык түйүндөрдө. Анан буга президент өзү, жогорку кеңеш, бийлик бутактары кандай реакция кылышы керек? Деги эле кылыш керекпи, зарылчылык барбы, жокпу? Эми сөзсүз түрдө кылыш керек. Анткени жөнөкөй мындай адам айтып аткан жок да, мурдагы мамлекет башчысы айтып атат. Ошон үчүн айтканда дагы аябай плас жаман сөздөр айтылды. Өзүңөр деле баягы эстеп көрсөңөр, Атамбаев президент болуп турган учурда жөнөкөй эле болбогон эле сөзгө атын атабаган эле жерден, ошондой жерден баягы аброюна шек келди, беделине шек келди деп кандай гана доого жыкты. Журналисттерди, укук коргоочуларды, Чолпон Жакупова тегерек столду, анын атын атабайлы. Бардыгысы зордуктап бүттүңөр деп койду эле. Ошого эле канча неме түздү да, Чолпон Зинабай мисалы канча куугунтук түзүлдү. Анан эми анда дагы биз бир сыр айтып чыктык элек, жанагы президенттин кептиликтери жөнүндө мыйзамда прокурор коргосун деп турбайбы? Прокурор коргосун депчи. Президентти прокурор коргосун деп. Анда да биз айтып чыкканбыз, президент бизде эле, бизге окшогон жарандарда эле ошол эле тартипте корголуш керек бедели депчи. Бирок аны Конституциялык палатада тастыктап, президенттин аброюн сөзсүз түрдө генералдык прокурор коргош керек деп чыгарып берди. Азыркы күндө ушул механизмди тастыкталды, бул туура деп табылдыбы? Демек азыркы күндө менин оюмча азыр колдонуш керек да. Азыркы учурда колдонуш керек. Сөзсүз түрдө. Анткени бул мыйзамда көрсөтүлүп турат. Эгерде генералдык прокурор коргойт деп турса, демек президенттин аброюна, беделине шек келтирбеш керек. Эми айтса дагы жанагындай конструктивдүү сын айтыш керек да. Анан кийин шайтандар, тигилер, буларды эми чынында бул эми экс-президентке да жарашпайт. Мындай караганда эми эркектин деле айта турган сөз эмес да. Чынындачы эркек айта турган сөз эмес да. Анан ушундай сөздөрдү айтты, мейли баягы ага деле баягы көнүп калдык го, бизге таң калыштуу деле болгон жок. Анткени бул президент учурунда деле оозуна келгенде оттоп жүрбөдү. Бирок ошондой болгон күндө дагы реакция сөзсүз түрдө болуш керек да, сөзсүз түрдө болуш керек. Бул экс-президентти кандайдыр бир ордуна коюш керек дагы, оозун жабыш керек да. Уланталы азыр байланышта угармандар бар, кезек берип турабыз, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кулак сизде. Атым Жылдызбек, саламатсыздарбы? Урматтуу конокто. Мен айтайын деген мындай да бар, беззаконный порождает преступность деген болуп атат да. Бул шек келтирген, бул туура эмес да. Өзү түзүп кеткен 6 жылдык система болсо. Анан кече кара талап коюп атат тигилердин түрмөдөн чыгар хале эмелерди, мисалы сапарды, башкасын дагы. Эми бул туура эмес да. Эгер мыйзамга ишене турган болсо мыйзам сыйлашыбыз керек эле да. Бирок эртели кечтир Атамбаевдин жоопкерчилигин тартпасак, дагы элди экиге бөлүп бирибизди чугура аткан деген коркунуч бар да. Рахмат, пикирин билдирди окшойт, угарман. Уланта берели, бизге дагы бир топ суроолор келе баштады. Бул жерде дейт, экс-президенттин пикирине президенттин маалымат саясаты билдирүү таркатышы керекпи же жокпу деп кайрылган. Блиц мнение берүү деген түшүнүк бар. Менимче убакыттан дагы утуруп атышат да. Ошол эле күнү мисалы үчүн президент өзү эмес, президенттин пресс-службасы баягы корректный абдан жакшынакай кылып берип коюш керек болчу. Мына бүгүн уже экинчи күн, үчүнчү күнгө кетип атат. Бул эң эле туура суроо берип атат. Интернеттен берген киши, себеби унчукпай коюунун өзү биз эми адамбыз да, баарыбыз элбиз да. Унчукпай коюунун өзү көп нерсени жаратат. Ошон үчүн менимче пресс-службасы абдан эле начар иштеп атат. Мен айтат элем, иштебей эле турат окшойт деп. Анан кийин баарын топ бир жумадан берген эч кандай эффектсиз болбойт. Кийинки угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угатабыз, сизди өзүңүз тааныштырып койсоңуз алгач. Жомарт. Биринчиси сунуш, экинчиси суроо да. Айтыңыз. Айтайын деп атканым, что морал ушул резолюция болушун, ушул нерсе митингдин болушуна жол ачтыңар да.
дегенде Равшан Жээнбековду Рита Кара Сартованы ушундай колдоп ушул нерсе болсунчу деген сыяктуу нерселерди политика жүргүзүп жатат. Бул бир. Майра сиз сынды укпаңыз. Бул Мен угатам, биринчи. сиз айтыңыз кыскартып. Экинчиси мына конокторго суроо. Атамбаев канча жолу ушул нерселерди жазабын, бүт баары өзүнө гөр казгандай эле болуп атат да. Ушул нерсени гөр казгандан кийин камап салбайсыңарбы ушул нерселерди башында турасыңар. Эл баардыгы эле ошол нерсени каалап турат. Ошондон бир сураныч. Рахмат. Рахмат. Биринчи суроосуна мен жооп берип кетейин. Биз Марал радиосу баардык саясий күчтөргө, коомдук, мисалы бейөкмөт уюмдарга, саясий партиялардын баардыгына бирдей аянтча берген бейтарап радио. Ошон үчүн биз бул жерден мисалы журналистиканын эч кандай эрежелери бузулду деп айта албайбыз эле. Эми экинчи суроосуна жооп берсеңиздер. Атамбаевди камап салууга эмне негиз барбы деп. Клара, мен баштайынбы? Эми биз Клара экөөбүз камап салууга турган мындай эч кандай эмес жок бул жерде. Бийлигибиз да жок. Бирок убагында Атамбаев иштеп аткан учурда деле катуу айтып жүргөн депутаттардын бири болчумун мен. Клара карындашым ошондой болчу. Кеп азыр алып барып эле уйпалап камап салганда эмес. Баардыгы мыйзам чегинде бара жатат. Баардыгы күтүлүп атат. Аны эмне үчүн жашырышыбыз керек? Менимче тескерисинче, ошондой нерсе жакындаган сайын өзүнүн нерви бузулуп, анан кийин балким баягы жан талбас кылуу аракети болуп аткандыр. Бул менин өзүм жекече оюм. Кече 8-июнда ошол форумдун астында мен ошону абалын ошондой эле түшүндүм да. Ошон үчүн баягы ооз алгыс сөздөрдү колдонгондугу, өзүнүн дагы мурунку абал эмелеринен, таланттарынан да ашып кетпеди 8-июнь күнүчү. Эми баарыбыз пендебиз, балким тигиниси дагы ошого туура келгендер дегенде бир элдердин ортосунда сөз боло турган болсо, 8-июнда президенттин атына айтылган ашып кеткен ыплас, балет сөздөр Атамбаевдин ким экендигин окончательно көрсөттү да. Күндүн окуясы, бурч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8-ден баштап Майраш Базлакунова менен.